биздин каныбыздан жарала турган балдарыбызды, урпактарыбызды, зурриятыбызды ар бир эркек, ар бир аял заты балагатка жеткенден тарта өзүн тарбиялаш керек экендиги айтылат. Эркек киши өзүнүн жүрүм турумуна балагаттан өткөндөн кийин, балагат эркек киши 12-15 жаштан жогору, 15 жаштан келет, ал эми кыз келиндер болсо ошо 9-12 жашта балагатка жетет. Ошол балагатка жеткенден тарта динибизде намаз, орозо тутуу, ахкаму шариия, шарият өкүмдөрүн аткаруу кандай милдеттүү болгон болсо, ошону менен эле биргеликте, урматтуу студенттер, ата-эне боло турган, болочокто ата-эне боло турган бул аял эркек балагат жашынан тарта өзүнүн жүрүм турумуна, жемек ичмегине, адеп аклагына, мамилесине көңүл буруш керек экен, өзүн тарбиялаш керек экен. Себеп дегенде, келечекте сиз адал жол менен дене мүчөңүздү камсыз кылып, адал жол менен мээнет кылып, адал жол менен жашасаңыз, Кудайым буйруса келечекте баш кошуп, үй бүлөнүп, бала чакалуу болгондо сиздин каныңыздан жарала турган ошол перзент, урпактар акылдуу, парасаттуу, ыймандуу, адеп акылактуу, ата-энесин урматтаган, сыйлаган, ата-энесине ээ чыккан, билимдүү, мекенине, динине ээ чыккан урпактардын жетишерине көптөгөн далилдер бар. Мына ошон үчүн иншалла айтарыбыз, урматтуу студенттер, Кудайым буйруса сиздер да келечекте ата-эне болосуздар. Үй бүлө адам баласынын алгачкы мектеби. Ар бир инсан бул дүйнөгө келгенде биринчи мугалими катары ата-энени, биринчи тарбия чөйрөсү катары үйдү көрөт. Баланын аң сезимине эң биринчи сиңген сөздөр, эң биринчи көргөн мамиле, эң биринчи уккан насаат анын бүт өмүрүнө таасир этет. Үйдө урмат көргөн бала коомдо урмат көрсөтөт. Үйдө жоопкерчиликке үйрөнгөн бала мамлекет алдында да жоопкерчиликтүү болот. Үйдө сүйүү сезген бала зомбулукка эмес, мээримге жакын болот. Ошондуктан үй бүлө бул жөн гана бирге жашаган адамдардын жамааты эмес, бул инсандык калыптануунун маанилүү очогу. Ислам дини үй бүлөгө өзгөчө маани берген. Никеге туруу бул жөн гана салт же социалдык кадам эмес, бул жоопкерчилик, аманат, жубайлар бири-бирине ишенимдүү таяныч болушу керек. Үй бүлөдө үстөмдүк эмес, түшүнүү болуш керек. Кыйкырык эмес, сабырдуулук болуш керек. Кайдыгерлик эмес, мээрим болушу керек. Ата-энени урматтоо бул ыймандын белгиси. Баланы туура тарбиялоо бул чоң милдет. Үй бүлөдө адеп сакталса, коомдо да адеп сакталат. Кыргыз эли тарыхтан бери үй бүлөнү ыйык тутуп келген. Улууну урматтоо, кичүүгө кам көрүү, туугандык мамилени сактоо бул биздин маданий өзөгүбүз. Уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат деген накыл кеп терең философияны камтыйт. Бала үйдөн эмнени көрсө, ошол анын турмуштук багытына айланат. Ошондуктан ата-эненин ар бир сөзү, ар бир кадамы тарбиялык мааниге ээ. Урматтуу студенттер, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ата-эненин балдарды тарбиялоодо ролу абдан чоң деген да. Ата-эненин жашоодогу, турмуштагы жүрүм туруму балага чоң таасир берет. Сүйүктүү пайгамбарыбыз айтат, эртең менен таң зарда туруп, балаңды, кызыңды дейт, ушундай кучагыңа алып, мындай бир мээримиңи чач дейт да, мындай кучактап, кысып, кучаптап, мындай бир мээримиңи чач дейт. Ошол сенин мээримиң келечекте ал бала чоңоюп, бой жетип, эр азамат болуп, же болбосо кандайдыр бир чоңойгон кезде ал ошол сен чачкан мээримди кайра сага кайтарат дейт да. Ошон үчүн биз өзүбүзгө адат кылып алсак да, эртең менен турганда ата-энелерге кайрылабыз, болочок ата-энелерге кайрылабыз. Ошол баласын жок дегенде 1 минутта мына бооруна кысыпчы, жакшы мээримин төгүп, жакшы сөздөрдү айтса, бала ошондой психологияда чоңоет да, ошондой мээрим менен чоңоет. Кымбаттуу жаштар, урматтуу студенттер, сиздер эртеңки үй бүлөнүн пайдубалысыздар. Бүгүнкү көз карашыңыздар, бүгүнкү адеп аклагыңыздар, бүгүнкү жоопкерчилигиңиздер эртеңки балдарыңыздардын тарбиясына түздөн түз таасир этет. Үй бүлө куруу бул жөн гана эки адамдын бирге жашоосу эмес, бул сабырдуулуктун мектеби, бул бири-бирин түшүнүүнүн өнөрү, бул жоопкерчиликти бөлүшө билүү. Үй бүлөдө жеңүүчү же жеңилүүчү болбойт, анда ынтымак гана жеңет. Эми үй бүлөдө
жашоодо ушундай экен да, өйдө ылдый болот, ата эне болгондо билет экенсиң да. Ата эне кичүү мезгилибизде тарбиялап өстүрүп жаткан мезгилде кээ бир учурда капа болосуң да. Бирок качан ата эне болгондо анан ошондо адам сезет экен. Урматтуу студенттер, Кудай буйрса сиздер да келечекте ата эне болосуздар. Эми жашоодо ушундай өйдө ылдый болуп турат. Ачуу таттуу болуп турат. Бирок ошондо ас-сабру мифтахул жанна дейт. Бул сабырдуулук бейиштин ачкычы. Биз көп нерсени сабырдуулук менен жеңебиз. Эгер үй бүлөдө ынтымак болсо, мамлекетте биримдик болот. Сөзүмдүн акырында, урматтуу студенттер, 2 жаш баш кошсо үй бүлө куралат, үй бүлөдөн коом куралат. Андыктан иншалла келечектеги биздин коом сиздер. Кудай таалам өмүр ырыскыңарга береке берсин, жүзүңөр жарык болсун. Кудайым келечегиңерди кең кылсын. Сиздерге таалим тарбия берип аткан ага эжекелериңерден, ата энеңерден жараткан өзү ыраазы болсун. Кудайым ниетиңерди кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.